Ушундай болосуң балам. Өмүрүң ушунча кыска эле эмне болуп кеттиң балам. Ушу бизди бостотуп ыйлатып. 9 жыл бою уулун күтүп мына азыр кирип келчүдөй үмүт менен жашаган эненин жүрөгү бир заматта суу сепкендей жалп дей түштү. Уулунун өлүмү тууралуу суук кабар эненин эле эмес, бүтүндөй Кыргызстанды селт эттирди. Мен баламды тирүү келет деп күтүп жүргөм. Аягы ушундай эме менен коштолуп калды. Айла жок. Күтүп 9 жыл күтүп жол карап жүргөм. Ушундай акыбалга түшүп келип калдык. Ташиевке кайрылам, Садыр Жапаровго. Ушу мени аягына чейин чыгарып бериңиздер деп өтүнөм. Иш суранам. 2013 Талант Ишенов үйдөн чыгып кеткен бойдон кайрылып келген эмес. 2022 жылдын 3-май күнү Ысык Атар районунун Ак Кудук айыл өкмөтүнө караштуу Кунчи айылынын түштүк тарабында жайгашкан талаасында жер казуу учурунда тереңдиги 40-50 сантиметр жерден белгисиз 2 адамдын чийирип кеткен абалдагы сөөктөрү табылган. Тергөөнүн жыйынтыгында 9 жылдан бери дайынсыз болгон 25 жаштагы Нурун Кумбасов менен Талант Ишеновдун сөөктөрү болуп чыккан. Эки жака өзү биз менен бизге сүйлөшүп, бизге кеңешип айтмайынча эч жака чыкчу эмес бул бала. Бир жака барда да мага же болбосо папасына айтчу, папа мен тияка кеттим, бияка кеттим деп. Вообще анткен жок, балдар звонок этип чакырып кетет ошо. Ай, сен каяка десем, мама мен азыр 5 мүнөттө келем деп. Ошо бойдон чыгып кетип да эми жок. Мына үй жайдын баарын жасап кылып койду, фундаментин тургузуп койду. Өзү жок, ким жасайт? Аны ким кылат? Атасы да мына орукчан, мен да мына орукчан болуп отурам. Жүрөгүм оор, давление болуп. Биз ону тирүү аман эсен келет деп күтүп жүргөнбүздө анан мондай окуя болду. Маркум Талант Ишенов менен Нурун Кумбасов Токмок шаарындагы Новостройка айылында коңшу жашашчу. 2013 жылы 22 октябрь күнү болжол менен кечки саат 19 чамасында экөө үйдөн чогуу чыгып кетишкен бойдон табышмактуу жок болушкан. Ал учурда жигиттер 25 жашка жаңы чыгып кулпуруп турган учурлары болгон. Салтанат Кумбасова бир тууган инисин коңшу Казакстандан дагы издегенин, 9 жыл таппаган инисинин сөөгүн эми минтип талаадан тапканына ишене албай турган учуру. Biz endi bul balаны өлдү, же болмаса өлтүрүп койду деп эч кандай нерсе ойлаган жокпуз. Биз ойладык Казакстандын бир жеринде жүр. Мүмкүн бир мал багып жүрмекен, жок элде бирөөлөр жанагы жумуш иштетип жүрмекен. Биз энди өлдү дегенге кыйган жокпуз. Мына 9 жыл өлдү деген жокпуз. Бир күнү болмасын бир күнү үйгө кирип келет деп ойладык. Мына акыр аягында осундай окуя болду. Хабарласкан, осулай табылды, сүйөк табылды, келип көрүңүздөр. Мүмкүн кийимин таанитын чыгарсыздар деп. Одан эним барды, мен бардым өзүм. Жаңагы үстүнө кийген кийиминен тааныдык. 9 жылдан кийин сөөк табылгандан соң шектүү катары Новостройка айылындагы эки бир тууган кармалган. Эң кызыгы алар ошол айылдын тургуну Талант Ишеновго коңшу болушкан. Ал эми кылмышка шектүү жарандар маркум Талант Ишенов менен Нурун Кумбасов жоголгон күнү айыл тургундары менен чогуу издешкен киши болуп бирге жүрүшкөн. Азыркы тапта кылмышка шектүүнүн үй бүлөсүн айыл эли бул жерден көчүп кетүүсүн талап кылышууда. Биз вообще ойлогон жокпуз. Ушу өлтүрүп койду деп ойлогон жокпуз, чындыгын айтканда. Биз ойлочубуз, бир жака кетип калдыбы, же эмне болуп кетти, же кандай болуп кетти, бирок өлдү деп ойлогон жокпуз да. Ар бири эне ойлобойт да, бул жаман болсо экен деп ойлобойт да. Анан ошо аягда уккандан кийин эле эсибиз жоготуп койдук. Мына бул жерде милиция бала келатат, келе кой бери. Жанагы 3 үй бүлө кетип калсын. Тынч кетип калсын. Кетпейт ала. Кетпейби? Анда эскертиш керек. Эскертиш керек. Өрттөп, талкалап барыбызды камай албайт, барыбызды соттой албайт. Анан эми жакшы ушундай болот турган. Жазасын алсын. Жанагы экөө үчөө камалып атабы? Мойнун албай атабы? Калган 10 чакысын чыгарсын. Чыгарсын ушулар алып келсин. Эми ошол жерде 13-жылы мына азыр милиция бала келди. 13-жыл ушу өзүбүздүн милиция, өзүбүздүн күч структура органдары бар ушуларга сатылды да. Сатылып аягы келип ошого келип отурат. Биздин талап мындай болуп атат да, мынакей өзүңүздөр ойлоңуздар. Мына өлүктүн эмес чыккандан бери бир басып келип ата-энесинен кечирим да сурап коюшпаптыр. Бая күнү похорону болду, бирөөсү басып келген жок. Эчтекесин көтөргөн жок. Эчтеке. Эми элестеткиле маңдай тескей
Анан кийин бир басып келип кечирим сурап коюшкан жок, же бир Куран окутуп коюшкан жок. Значит, бул наглыйга эле жатат да, чынбы? Ал эми шектүү катары таанылган Хуровдун жубайы күйөөсү эч качан мындай ишке барбасын, 9 жылдан бери кылган ишин эч жашырбаасын айтып ыйлады. Айлели бул үй бүлөнү азыркы тапта башка жака көчүп кетүүсүн талап кылып жатканын белгиледи. Соседи спросите, он хороший человек, он не убийца. Я не верю, что он убил. Его задержали, встречи у нас нету. Я бы поговорил, я бы узнала, что он делал такого, убил кого-то или нет. Они мне говорили, почему вы не пришли извинения просить. Я точно не знаю, что он натворил или не натворил. Я откуда знаю? Он разве мне скажет, я кого-то убил? Я бы испуга, я бы действительно, я бы обморок попала. Он же не такой человек. Вот пришли вот людей, выселяют нас, говорит, неделя срок, чему такого сделали? Я даже неделя, говорит. А у меня мужа дома нет, я как сама решу неделя куда-то поехать. Всегда у меня муж решает. А сейчас я сама должна решать, я даже не знаю. Кичине кезинен бери чогуу өскөн маркум Талант Ишеновдун жакын тууганы болгон Кубанычбек Сыдыковдун айтуусу боюнча бул иштин үстүндө дагы 10 чакты адам бар экенин белгилейт. Себеби 25 жаштагы эки жигитти оңой менен эки адам өлтүрө алмак эмес дейт. Биз издедик да, чүй суусун полный издедик, жолдун баарын издедик, жол жээк, трасса деги эле бүт жер мындай издебеген жер деле калган жок да, мындай айтканда. Көп жерди издедик. Ар кандай ушактар кетип атты, сабап кетиптир, көмүп кетиптир, чек арага чыгарып алып кетип калышыптыр, кулдукка сатып ийиштир депчи. Көрсөң мунун баары эле жалган жала кылып экен да. Азыркы учурда мисалы бизден наразычыбыз мындай болуп атат да. 3-май күнү табылды сөөгө. Табылды, ошол күнү үйдөгүлөр айтыптыр, эжекем, жеңем, байкемдергечи. Андан бизге айтышты алар. Биз барды канттан табылыптыр сөөгө, полядан. Бак турган экен. Бактын түйүнө бир дуңганы алып келип, вагон орнотуп аткан экен. Ошо полянын ээси да. Анан ошол казып атып, вагонду орнотуп атып, анан сөөк чыгып калган экен. Ошонун негизинен анан иш ачылып калды да. Ачылган күнү эле келип туруп, экөөнү кармап атат. Эми экөө кармалып атат, андан кийин бирөөсү дагы кармалып атат. 2 күндөн чыгып атат. Эмеси жок, доказательство жок деп чыгып атат 2 күндөн. Азыркы учурда дагы угуп атабыз, дагы бирөөсү кармалыптыр деп. Дагы бир баланы кармашыптыр деп, ал кармоодо дейт да. Ал жөнүндө биз так маалымат дагы тергөөчүлөр бербейт. Азыркы тапта бул үй бүлө болгону чындыкты жана акыйкатты издешет. Ал эми шектүү катары кармалган адамдарды өз жазасын алуусун жана мыйзам чегинде жазага тартылуусун каалашат. Маркум Талант Ишеновдун агасы бул иш кылдаттык менен каралып, туура чечим чыгат деген үмүттө экенин айтат. Булар экөө эле азыр моюнуна алып, даже ушубузга караганда бирөө алып, бирөө албай атат дейт. Булар жолдош балдары ошол кездеги неметкендер, булар 4 машинада 11 киши болгон дейт. Ошол эле убакта ошолордун баарын кармап беришкен экен балдар. Бирок милициянын жанагындай шалаакылыгынан алардын баары бошотулган. Биздин требование ачык, айкын, мыйзам чегинде бүт баары кармалыш керек, бүт баары соттолуш керек.